Şu күнгө чейин, бул мыйзам кабыл алынганга чейин биздин суу сактагычтарда туристтик ишканаларды куруп, ушул суу транспорт каражаттарын колдонууга тыюу салынып келген деп билем да. Ошол азыр ушул мыйзам кабыл алынып калса кандай болот? Уруксат берилип калабы мындан кийин? Саламатсыңар. Бул мыйзам Райымкулова Ачел, жаратылыш ресурстары министринин орун басары. Бул мыйзам особо охраняемый природный территорияларга запрет болот, калган суу объектилерине запрет болбойт да. Негизи жанагы биздин мамлекеттик органдардын транспорттары бар да, аларга да уруксат берилет. Туристтик багыттачы жеке кемелер деп түшүнүктөр берилип атат. Особо охраняемый природный территорияларга Суу сактагычтар особо суу сактагычтар бар эле эмес го дейм, ошол эле Токтогул суу сактагычына, Папан суу сактагычына көп суу сактагычтарыбыз бар да, туристтик багытта иштетсек болот. Вегетация убагында деле, андан кийин деле ошого уруксат берет ушул мыйзам. Карадыңарбы? Каршылыгыңар барбы, же колдойсуңарбы, айтчарбы министрлик? Бул маселе көтөрүлгөн эмес бүгүнкү күнгө чейин. Бирок Папанды алсак, аякты таза сууга да алабыз да, ал өзүнчө караш керек. Коопсуздуктардын баардыгы бул чоң мыйзам келип атпайбы, жазылып атат да. Анан коркуп отуруп эле туристтик нерсебизди да унутуп калбашыбыз керек деген да. Сиздердин каршылыгыңар жок, а? Стратегиялык баягы, мисалы Сарычелектен башкалары. Ысык көлдө эле өзүнчө неме да колдонуп атпайбызбы? Ошого экинчи окууда сунуштарыбызды берели, бардык жер суу сактагычтарга эле уруксатты бергенибиз жакшы. Эми техникалык жактан баарын таза кармаса эмне үчүн болбосун?